Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Сиздерге мына азыр профилден жасалган бир имаратты көрсөтө кетейин. Атайын бир ишкерлик кылуу үчүн кандайдыр бир тигүү цехин же болбосо бильярдный клуб уюштура турган ишкерлер болсо, айтор бир ушундай профилден жакшынакай бул имарат жасап алса болот экен. Сиздерге көрсөтө кетейин. Мына эч кандай деле ашыкча анчалык көп чыгым талап кылбайт бул имарат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Аянты бир топ кенен бильярдный стол орнотсо, койсо бул жерге бир 4-5 бильярдный стол ичине батчуда экен. Мына айланасы бүт профиль. Анан бул жерде жылуулоо үчүн профилдин ортосунда мына моундай жерге стекловата, ортосуна стекловата коюп туруп, ар жагынан гипсокартон менен, бер жагынан дагы гипсокартон менен жылууласа болот. Анан сыртынан, гипсокартондун сыртынан өздөрүнүн фантазиясына жараша ар кандай шваб алса болот. Чатырында болсо мына тинике кагылган экен. Аралыктары, коюлган жыгачтардын аралыктары бир 50 сантиметрден экен. Мына ушундай кылып, жакшына кылып жасап, ичин жылуулап алса болот экен. Мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар. Астын цементтеп жакшына кылып койгон. Эми бул жерди цементтегенден кийин үстүнө бир ар кандай материалдар менен кооздоп койсо болот. Бул жери болсо могу өзүнчө чакан отура турган жай экен. Бул кадимки башка дуал же болбосо пескоблоктон курулган имаратка караганда аз чыгым болчу. Имарат болуп тур.